389.002 кемитүү 76.151. Бул сандардын айырмасы канчага барабар? Мен алгач силерге бул сандардын айырмасын өз алдынча аткарууңарды сунуштамакмын. Андан кийин биргеликте жообун эсептеп көрөбүз. Алгач биз бул сандардын айырмасын эсептөө үчүн анда сандарды мамыча түрүндө биринин астына бирин жазып алабыз. Алгач 389.002 жазып алабыз. Бул кемүүчүбүз. Андан кемитебиз 76.151. Кемүүчүбүз 76.151 болуп жатат. Анда ал сандарды бири-бирине разряддык аталыштары дал келе тургандай кылып жазып алабыз. Бирдикке бирдикти, ондукка ондукту, жүздүккө жүздүктү, миңдикке миңдикти, миңдиктин ондугун дал келтирип жазып алдык жана биз эми кемитүү амалын аткара алабыз. Бул жерде бирдиктен бирдикти кемитебиз. Эки бирдиктен бир бирдикти кемитсек, 1-ге барабар. Эми биз ондуктарды кемитебиз. А бирок ондуктарыбызда бизде 0 ондуктан 5 ондукту кемите албайбыз. Анда биз жүздүктөрдөн бир жүздүк алып турубуз керек. Жүздүктөрдө дагы 0. Анда биз миңдиктерден алабыз. Бул жердеги 9 миңдигибизден 6 миңдикти кемите алабыз. 9 миңдиктен 1 миңдикти биз жүздүктөргө өткөзүп беребиз. Алгач жүздүктөргө өткөзөбүз. 9 миңдиктен 1 миңдикти алсак, бизде 8 миңдик калат. Жана анын 1 миңдиги жүздүктөргө өттү. 1 миңдик бул 10 жүздүккө барабар. 10 жүздүк болуп өттү. Демек, бизде 10 жүздүк болуп калды. Бирок биз бул 10 жүздүктүн 1 жүздүгүн дагы бул ондуктарга өткөзүп берүүбүз керек. 10 жүздүктөн 1 жүздүктү алсак, 9-га барабар. Ал эми 1 жүздүгүбүз ондуктарга өткөндө ал 10 ондукка барабар болуп калды. 10 ондук болуп калды. Эми биз 10 ондуктан 5 ондукту кемите алабыз. 10дон 5ти кемитсек, ал 5-ге барабар. Демек, 10 ондуктан 5 ондукту кемитсек, 5 ондукка барабар болду. Жүздүктөрдү кемитебиз. Бизде 9 жүздүк калган болчу. 9 жүздүктөн 1 жүздүктү кемитсек, ал 8 жүздүккө барабар. Жана биз миңдиктерди кемитебиз. 8 миңдиктен 6 миңдикти кемитсек, 2 миңдиктин ондуктарын кемитебиз. 8 миңдиктин ондугунан 7 миңдиктин ондугун кемитсек, 1. Ал эми бизде миңдиктин жүздүгү 3 болчу, ал өзү түшөт 3. Жалпы айырма 312.851-ге барабар болуп калды. 312.851.